Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментине жабдууларды жана атайын техникалар тапшырылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчы Бекташиев жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Чыңгыз Кожошев катышты. Техникаларды Камчы Бекташиев эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгына арналган иш чаралардын алкагында президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Берилген заманбап техникалардын баасы 81 миллион сомду түзөт. Анын ичинен 14 даана атайын техникалар, 191 видео байкоо камералары, 9 квадрокоптерлер, 450 бодик камералар. Ташиев жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери үчүн материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча тиешелүү шарттар мындан арадагы түзүлөрүн. Анын ичинде аталган кызматтын бардык кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу зарылчылыгын белгиледи. Ал соттолгондорду социалдаштыруу боюнча активдүү иштерди улантууну тапшырып, ошондой эле кызматкерлердин арасында коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө керектигин эскертти. Жаңы жабдуулар жана атайын техникалар күзөт жана коштоо департаментинин ишин жакшыртып, кызматкерлердин коопсуздугун камсыздап, мекемелерде тартипти жана көзөмөлдү күчөтөт. Мамлекеттик системаны бюрократиядан арылтуу боюнча чаралардын алкагында онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жеке клиникаларга алгачкы 2 лицензия берилди. Бул тууралуу брифингде юстиция министри Аяз Баетов билдирди. Анын айтымында бүгүн бюрократиядан арылтуу боюнча жыйында саламаттык сактоо системасы боюнча маселелер каралат. Министр белгилегендей, Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылоого ар дайым мамлекеттик монополия болуп келген. Өткөн аптада алгачкы 2 лицензия жеке клиникаларга берилди. Бул багытта иш 3 жылдан ашык жүргүзүлгөн. Бирок 2 ай мурун биз иштеп чыгып, алгачкы лицензияларды бердик. Бул дагы бюрократиядан арылуу. Мурда биз талкуулап гана келген пландар бүгүн чындыкка айланды, деди ал. Министр мурда онкологиялык оорулуулар мамлекеттик ооруканаларда же чет өлкөдө гана дарылана алганын билдирди. Жада калса онкологиялык оорулуу чет өлкөгө дарыланууга барып, кыргызстандык хирург врач ал өлкөгө учуп барып, операция жасап, анан экөө жолу Кыргызстанга кайтып келген анекдот да бар эле. Эми Кыргызстандын жарандары жеке клиникаларда кесипкөй дарыгерлерден жардам ала алышат, деди ал. Соттолгон Даниэль Ажиевдин жубайы Наргиз Ажиевага батир жана унаа берилди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Батир жана унааны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчы Бекташиев тапшырды. Наргиз Ажиева буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу Кыргызстандын президентинин дарегине жолдогон видео кайрылуусунда мамлекет тарабынан конфискацияланган турак жайлардын бирин жашоосу үчүн өткөрүп берүү маселесин карап чыгуу өтүнүчү менен кайрылган. Турмуштук оор кырдаалын, ошондой эле Ажиеванын оор дартка чалдыккан баласы бар экенин эске алып, ага мурда конфискацияланган батир жана жаңы автоунаа тапшырылды. Белгилей кетсек, өлкө мыйзамдарына каршы келген вебкам аталышындагы студияларын иштетүүдөн түшкөн мыйзамсыз каражаттарды легалдаштыруу максатында уюшкан кылмыштуу топ түзгөндүгү үчүн соттун чечими менен Даниэль Ажиевдин мүлктөрүнө камакка алынып, андан ары конфискацияланып, мамлекеттин балансына алынган. Конфискацияланган мүлктөрдүн жалпы наркы 262 миллион сомду түзгөн. Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын 22 августунан тарта такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия алуу тартиби киргизилет. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорттук ишмердүүлүктү лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нуридин Самбаев билдирди. Анын айтымында, бул чечим президенттин Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде кабыл алынган. Лицензиялоо тартиби этап менен ишке ашат. Соңку этап 1 декабрда бүтөт. Лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды аныктоо үчүн атайын стационардык посттор коюлат. Мындан сырткары алар мыйзамга ылайык атайын автобекеттерден гана кызматын баштоого милдеттүү. Эрежелерди бузгандарга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Лицензия алуунун баасы жеке жактар үчүн 7500 сом, юридикалык жактар үчүн 23000 сом болуп белгиленген, деди Самбаев. Ал белгилегендей, лицензия алуу үчүн төмөнкү талаптар аткарылышы шарт. Айдоочунун кеминде 3 жылдык айдоо тажрыйбасы болушу керек. Медициналык кароодон өтүшү милдеттүү. Унаа сол рулдуу болууга тийиш. Бул чаралар такси кызматындагы коопсуздукту жогорулатуу жана тартип орнотуу максатында кабыл алынууда. Жарандар дагы мыйзамды колдоп беришсе абдан жакшы болмок. Себеби коопсуз таксиге отуруп өмүрүңүздөргө тобокелге салган учурлар болбой койбойт. Бизде жана унаада лицензия алган ар бир айдоочунун сүрөтү жана ал тууралуу тийиштүү маалыматтар болот. Эгерде айдоочу одоно эреже бузган же болбосо орой мамиле кылган учурлар болсо, бизге дароо чалууга болот. Биз ыкчам түрдө тийиштүү чараларды алып барабыз, деп белгиледи ал.
Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков видео маекте айыл чарба жерлерине каралган салыктык жеңилдиктер тууралуу айтып берди. Ведомстводо маалымдашкандай, ал кабыл алынган салыктык жеңилдиктердин негизги максаты фермерлердин салыктык жүгүн азайтуу жана агрардык секторду өнүктүрүүгө түрткү берүү экендигин баса белгиледи. Өзгөртүүлөргө ылайык бул тармакты колдоо максатында айыл чарба жерлерине карата жер салыгынан бошотуу мөөнөтү 2030-жылга чейин узартылды. Ошондой эле мал сатуу менен алектенген ишкерлер үчүн кошумча эсептелген салыктарды кечүү чарасы каралган. Эгерде ишкер мал сатуу боюнча эсептелген салыктык негизги сумманын 20%-ын төлөсө, салык калдыгынын калган бөлүгү, ошондой эле 100%дык өлчөмдөгү туум жана салыктык санкциялар толук кечирилет. Бирок соттун айыптоочу өкүмү же ишкердик субъектке карата салык салуу чөйрөсүндөгү кылмыштар боюнча аякталбаган жаза иши болсо, эсептен чыгаруу жүргүзүлбөйт. Кубанычбек Исабековдун айтымында мындай чара көптөгөн субъекттерде дыйкандардан сатып алууда керектүү документтер жок болгонуна байланыштуу фермерлер тарабынан, мисалы электрондук эсеп фактураларды берүү көйгөй жараткандыгынан кабыл алынган. Ошону менен бирге мындан ары биз фермерлер тарабынан кыйла жөнөкөйлөштүрүлгөн документти берүү же алмашуу маселесин иштеп чыгабыз, деди ал. Белгилей кетсек, айыл чарба тармагы Кыргызстандын экономикасынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. 2025-жылдын 1-7 айында эле бюджетке айыл чарба тармагынан 676,6 миллион сом салык түшкөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 89,9 миллион сомго көп. Мында салыктык түшүүлөр жыл сайын өсүүдө. 2023-жылы 818,8 миллион сомду түшсө, 2024-жылы 1 миллиард 40 миллион сомдон ашкан. Эске салсак, президент Садыр Жапаров калкка жана ишкердик субъекттерге салык жүгүн азайтуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Мыйзамда бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө, экономикалык туруктуулукту колдоого жана өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган бир катар салыктык жеңилдиктер каралган. Өлкөнүн бардык аймактарында эскилиги жеткен жол белгилерин жаңылоо жана жетишсиз жерлерге орнотуу иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жумуштар Кыргыз автожол түндүк, Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканалары тарабынан аткарылууда. Белгилей кетсек, транспорт министрлигине караштуу өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинин алдында ачылган устакана тарабынан жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 7227 жол белгиси чыгарылды. Мында тышкары жолчулар тарабынан жол сызыктарын чийүү, аялдамаларды актоо сындуу жалпы жол тейлөө иштери жигердүү жүрүп жатат. Ош шаарында агартуу министрлиги уюштурган Алтын казык доор өзгөрткөн билим август педагогикалык форуму өттү. Билим берүү тармагындагы жылдын эң башкы окуясы 400дөн ашуун катышуучунун мугалимдер менен мектеп директорлорунун, бала бакча менен кесиптик лицейлердин кызматкерлеринин, жогорку окуу жайлардын, мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Коноктордун арасында Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлдөрү, президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү бар. Биз өзүбүз менен баарлашуу, өнүктүрүү, ошондой эле биринчи жолу ошол мамлекеттик деңгээлде өлкө башчысынын жаңы доорго багытталгандагы бизге берилген багыттары боюнча да талкуу болот. Форумдун максаты Алтын казык программасын ишке ашыруунун алкагында билим берүүнү трансформациялоонун артыкчылыктарын жана натыйжалуу механизмдерин талкуулоо. Форум Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун видео кайрылуусунун көрсөтүүсү менен салтанаттуу түрдө ачылды. Мамлекет башчысы реформалардын стратегиялык маанисин жана мугалимдерди келечек муунду даярдоодогу өзгөчө ролун белгиледи. Бул форумду алдыда турган максаттарга жетүүнүн жолдорун аныктоо, тактоо жана пикир алмашуу максатында өткөрүп жатабыз. Иш чарада ноутбуктарды тапшыруу аземи болуп, STEM инновацияларынын жана долбоорунун көргөзмөсү, санариптик платформаларды, инклюзивдик тажрыйбаларда көрсөтүлдү. Панелдик талкууларда 12 жылдык билим берүүгө өтүү, мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүү, жаңы окуу китептерин чыгаруу, кошумча билим берүүнүн ролу жана кесиптик лицейлерди жаңылоо сыяктуу маанилүү темалар талкууланды. Бул ноуттар менен билим берүү бизге жеңил болот. Себеби дегенде ноуттун ичинде санарип кампасы камтылган экен. Биз ошол санарип кампанындагы көп сабактар, көптөгөн сабактар киргизилген. Биз ошол сабактар менен балдарга терең билим берип, сапаттуу билим берүүгө биз даярбыз.
Билим берүү тармагындагы жетишкендиктердин көргөзмөсү ачылды. Мында STEM долбоору, санариптик платформалар, педагогикалык инновациялар, ошондой эле инклюзивдик билим берүүнүн ийгиликтери, тажрыйбалары көрсөтүлдү. Форум эртең да уланат. 2 күндүн ичинде катышуучулар панелдик талкуулар, секциялык отурумдар жана оштогу мектептерге, бала бакчаларга, лицейлерге практикалык экскурсияларды өтүшөт. Бизди Агартуу министрлиги окутту. Биз жаңылыктын жарчысы аттуу форумга катышып келип, ошонун негизинде форумдагы болгон жаңылыктарды быйылкы окуу жылындагы мамлекеттик стандарт, предметтик стандарт, жаңы окуу программалары, жаңы окуу китептери быйылкы окуу жылында кайсыл класстарга секириктер болот, ал класстар кайсыл китептерди окугандыгы тууралуу кеңири маалыматтарды окутуп келе жатабыз. Күндүн экинчи бөлүгүндөгү жолугушууларда педагогдор, практиктер, билим берүү жаатындагы эксперттер жана жетекчилер тажрыйба алмашып, курч маселелерди чечүү жолдорун издешти. Билим берүүнү өнүктүрүүдөгү андан аркы кадамдар үчүн багыт боло турган резолюцияны кабыл алуу менен форум жыйынтыкталат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.